Узап бара жаткан апта саясий окуяларга бай, жада калса тарыхта кала турган даталар менен коштолду. Бир нече күндүн ичинде Алмазбек Атамбаев экс-президент деген макамынан кол жууп, тарапташтары аны мыйзам сотуна бербей коргоп калабыз деп кой ташта топтолууда. Эфирде бир жума ичиндеги олуттуу окуяларга сарысеп салган жума баян берүүсү. Аны менен New TV'нин журналисттери жана мен Чынара Нурсейитова тааныштырабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Күтүлгөн жыйынтык. Депутаттар мурдагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевди кол тийбестигинен ажыратты. Мындай чечимге парламентарийлердин 103-ü макул деп добуш берди. Бирок Алмазбек Атамбаев акырына чейин күрөшүүгө даяр. Анын кой таштагы хан сарайына тарапташтарынын штабы жайгашты. Трайбализм саясатчылардын куралы. Саясий кырдаал олку-солку болуп турганда чагымчылдыкка алдырбай элдин бүтүндүгүн, ынтымакты көздүн карегиндей сактоо зарыл. Активисттердин соңку окуяларга карата жасаган чакырыктары. Кайрадан туруп алып туруп атышам дейт. Айланайын алмай сурашасың. Ким менен атышкантасыз? 6-чы чакырылыштын 5-чи сессиясы өз ишин аяктап парламент каникулга тарады. Бирок бул сессиянын соңку жыйыны тарыхый ирме менен коштолду. Эл өкүлдөрү оор жоопкерчиликти моюнга алып, саясий чечим кабыл алышты. Муну менен Кыргыз парламенти постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде алгачкы жолу экс-президентти кол тийбестик макамынан ажыратты. Чындыгында муну Кыргызстандагы Орто Азия чөлкөмүндөгү тарыхый окуя деп эсептесе болот. Эске салсак, экс-президенттердин макамын алууга жол берген мыйзам долбоорун парламент жактырган соң президент Сооронбай Жээнбеков үстүбүздөгү жылдын майында кол койгон. Бирок Атамбаевдин иммунитетин алып салууга парламенттин мурдагы өлкө башчысы чимкирик деп 2 жолу атаган соң эл өкүлдөрү билек түрө киришти. Алгач 13-июнда парламентарийлер мындай сындарга чычалагандай түр көрсөтүп, эртеси экс-президентти кол тийбестигинен ажыратуу маселеси боюнча атайын депутаттык комиссия түздү. Ал 20-июнда атайын чечимин башкы прокуратурага жолдогон. Жыйынтыгында Атамбаев 2 апта ичинде макамынан кол жууду. Албетте мындай саясий окуяларга дүйнөлүк маалымат каражаттары көз салып, байкап турганы айтпаса да белгилүү. Беделдүү басылмалар система өзүнүн мурдагы кожоюнун жегени калды, өзү түптөгөн парламент өзүн садагага чапты деп жазып жатышат. Мүмкүн ошондойдур, бирок жогорку кеңеш шектенүүгө негиз бар деп коюп жаткан айыптар өзгөчө оор кылмыштар. Башкы прокуратура кылмыштын курамдары байкалууда деген 5 жагдайдын дээрлик баарында коррупциянын элементтери бар деген баасын берди. Азыр Алмазбек Атамбаев бийликте турганда Койташ айылындагы хан сарайы жайгашкан жер тилкесин мыйзамсыз алган деп күнөөлөнүүдө. Бул участокко байланыштуу чыр эсиңиздерде болсо, мурдагы өлкө башчысы менен Текебаевдин тирешүүсүндө да чыккан. Ошондой эле эл өкүлдөрү Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу да Атамбаевдин түздөн-түз көрсөтмөсү менен ишке ашкан деп шек саноодо. Бул иш боюнча учурунда майлуу сүттүү кызматтарды ээлегендердин көрсөтмөлөрү бар экенин баш прокурор Жамшитов кыйткан. Мындан тышкары өлкөгө миллиарддаган зыяндарды алып келди деп айтылып жаткан Бишкек ЖЭБ модернизациясындагы коррупцияда мурдагы мамлекет башчысынын аты аталууда. Ал эмес, аталган жылуук электр борборуна көмүр ташууда Атамбаев кайсы бир компаниянын кызыкчылыгын коргоп, анын эсебинен миллиондогон акчаларды кымырган жана мыйзамсыз табылган каражаттарды адалдаган деген оор кинелер бар. Убагында Атамбаев бийликте отурган учурда бул шек жараткан жагдайлар боюнча Салянова менен Байсалов учкай айткан эле. Бирок ага укук коргоо органдары реакция кылган эмес. Кыскасы, мындай катаал айыптарды тизмектеген депутаттар Алмазбек Атамбаевди кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн 27-июнда кол тийбестигинен ажыратты. Эми калган ишти күч органдары жүргүзүшү керек. Экс-президентти кол тийбестигинен ажыратуунун эң акыркы 8-чи баскычы. Парламент буга чейин шектенүүгө негиз бар деп Атамбаевка карата 6 айып койгон. Анын 1-чи бөлүмүндө камтылган саясий куугунтукту жана бийликти узурпациялоону көзөмөлдөөчү орган негизсиз деп тапты. Ал эми калган 5-өсүндө оор кылмыштын белгилери байкалууда деген баа берген. Алар Бишкек ЖЭБтеги коррупция, ЖЭБке көмүр ташуудагы мыйзам бузуулар, жеке компаниялар менен байланыш, Кой таштагы жер тилкеси, Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов баяндама жасап жатып, Атамбаев мамлекетти башкарып турган учурда ыйгарым укуктарынын аша чапканы жөнүндө маалыматтарды айтып, Кримтөбөл Батукаевдин эркиндикке чыгарылышында Атамбаевдин катыштыгы бардыгын көрсөткөн далилдер бар экенин билдирди. Курук болбош үчүн
Батукаевдин берген көрсөтмөсүнүн копиясы менин колумда. Бул түздөн түз кандай иш-чаралар жүргүзүлгөнүн экс-президент Атамбаевга көрсөтмө берип атат. Бирок башкы прокурор мурунку өлкө башчысына каршы Кримтөбөл Азиз Батукаев көрсөтмө берген деген сөзүн кайра артка кайтарып, жаңылып калганын жашырган жок. Анда Батукаевдин эмес, экс-вице-премьер-министр Шамил Атахановдун каты бар экен. Шамил Атаханов убагында ушул жерде жооптуу кызматтарда иштеген. Ал киши маалымат берип турган президенткечи. Ошондо башка маалымат, азыр башка маалымат. Эгерде бул Атаханов базы сиздерге ушундай тергөө менен келишип туруп маалымат берсе, кийин ал заложенные показания, жалган маалымат үчүн дагы жоопко тартылабы? Көрсөтмөсү жөн эле куруу сөз эмес экендигин тактагандан кийин прокурор макулдугун берип, соттук судьяга алып барып, ошол соглашение бекитилет. Ал бул жерде ал жоопкерчиликке тартылат, булар адамдын шектүүнүн өзүнүн укугу болуп жатат. Атамбаевдин дарегине коюлган дагы бир айып анын кой таштагы үйү курулган жер тилкеси. Көзөмөлдөөчү органдын маалыматында анын жалпы аянты 3 гектар, ал эми Атамбаевдин айтымында 2,5, а наркы 33 миллион сом. Жамшитов ал участок мыйзамдын шарттарын жана мөөнөтүн бузуу менен мурдагы өлкө башчысынын менчигине өткөрүлгөнүн белгиледи. Турбек Асылбекович, эми ошол 33 миллион каяктан келген ал акчалар текшерилеби? Ооба, бүгүнкү күндө текшерип атабыз. Ал Укуевден алган сатылган акчаны Албек Ибраимов жылдап төгүп келген акырындан. Төгүп бүтө элек. Азыр бүгүнкү күндө атаянок шоттун эсептөө палатасына дайындалган, абойдо жүрүп атат. Ошонун жыйынтыгы менен билинет. Парламентарийлер ММКда аты көп аталган Субихи Пархати менен Атамбаевдин байланышына жана анын мүлктөрүнө мыйзамсыз акчаны адалдоого тийиштүү суроолорду да көтөрдү. Көзөмөлдөөчү орган мурдагы өлкө башчысынын декларациясын текшергенде Пархати аттуу жаран форум үчүн белгилүү бир суммадагы каражатты Хуасин аттуу компанияга которгону билинген. Бирок Жамшитовдун белгилөөсүндө иш жүзүндө мүлктүн баары Атамбаевдин ээлигинде калган. Ошо жана Субхани Пархати деп көп айтылып калды, соцсеттерден сүрөтүн көрүп атабыз. Ал Кыргыздын жараныбы, Кыргызстандабы? Кара Балта шаарында төрөлгөн. Мунун атасы апасын өлтүрдү деген шек менен убагында Казакстанга качып кеткен экен. Анан бул бала Пархати Урумчидеги өзүнүн тайтасын колуна чоңойгон. Кыргызстандын паспортун алган, Кыргызстандын жараны бүгүнкү күндө муну аныктап издөө боюнча иш-чаралар жүргүзүп жатат. Мен ойлойм да, Атамбаевдин мамлекетке канча салык төккөндө мультимиллиардер болгон боюнча дагы аныктап чыгарып эл билиш керек да. Карапайым эл билиш керек бүгүнкү күндө. Экинчиден могу ТЭЦке жылына 600 миңден 900 миң тоннага чейин ташыган көмүр эксперттердин берген боюнча $36 келген көмүрдү $56 киргизиптир. Бул көмүр боюнча дагы мен жана айтып өттүм, Артыкбаев менен Салянованын түздөн түз берген көрсөтмөлөрү бар. Парламентарийлердин басымдуусу Атамбаевга коюлган айыптоолор боюнча тергөө иштери мыйзам алкагында жана эч бир кынтыксыз жасалышы керектигин, шашууга негиз жоктугун баш прокурорго эскертишти. Айрым депутаттар эмне себептен саясий куугунтук жана бийликти узурпациялоо боюнча айыптын жүйөсүз деп табылганына кызыгышты. Ошол эле айыл өкмөт, министр көмүрдү алуу сатууда ал жөнөкөй кылмышкер. Бул жерде бир саясий жагын да карашыбыз керек. Президенттик статус менен ээ болуп, башка бийлик бутактарына кийлишүүсү менен чечимдерди кабыл алдыруу маселесин ошол жерде саясий куугунтукту жүргүзүү боюнча саясий бир чоң баа бериле турган жерге сиздер макул боло албай калдыңыздар. Себептерин айтып койсоңуздар. Эпизод деп коеюн, ушул пункту боюнча бул чекит коюлу элек. Бүгүнкү күндө катталып, сотко чейинки өндүрүш болуп атат. Тергөө жүрүп атат мындайча айтканда. Буйрутма менен иштеген тергөөчүлөрдү, оперлерди, прокурорлорду, сотторду жоопко тартмайын. Биз дайым ар бир келген президентти ажыдарга айланта баштайбыз. Было громкое обвинение моих коллег. Мен сиз айткан бардык 5 фактыга макулмун. Бирок саясий куугунтук тууралуу маселе бар. Учурунда менин партиялаштарымдын дарегине офшордук Белизгейт боюнча чуулганды айыптар коюлуп, саясий куугунтук болгон. Бирок ал дооматтар тастыкталган жок. Ошондо биз көргөнбүз. Илим Карыпбеков менен Сегизбаев кандай иштегенин. Бул саясий куугунтукта.
Отурумдун жүрүшүндө парламентарийлер көзөмөлдөөчү органга Атамбаевдин учурунда $1 Газпромго өтүп кеткен Кыргызгаз компаниясы, ошондой эле Манас аэропортундагы тамак аш даярдоочу бөлүм боюнча да иликтеп чыгууну тапшырышты. Айрымдары экс-президентти макамынан ажыратуу аракетин парламент ылдам ишке ашырып, бийликке жагынууда деген сын-пикирлерге да жооп узатты. Ал эми Акылбек Жапаров Атамбаевдин учурунда өлкө $2,450 миллион сырттан карыз алганын эскертип, ал өлкөнүн суверенитеттүүлүгүн садага чапканын графика диаграммалар менен түшүндүрүп берди. Атамбаев и его окружение выстроили. Алмазбек Атамбаев формалдуу эмес түрдө өлкөнү башкаруу механизмин туу чокусуна чыгарып койду. Мурунку президенттер деле ошентип келген, бирок бул киши убагында коркутуп үркүтүү, камоо, Кыргызстандан кууп чыгуу менен сот бийлигинде, мыйзам чыгаруу бийлигинде башкарган. Өкмөттү 6 жолу садага чапкан. Чоң насыялардын алдында эле өкмөт садага чабылып, анан насыя алынчу. Өкмөттүн натыйжалуулугун ойлогонго да убактысы болгон эмес. Бул кишинин эмоциясы менен 6 жыл жашады. Бул ошондон коркуп жатат. Президент айтканды баары аткара берет. Мыйзамдуулук болбойт. Тарапташтары менен өзүмдү коргоп калам деп мыйзамга ишенбестиги көрүнүп турат. Иммунитет государств. Мен Кыргыз Республикасынын президентинин антын окуп берейин. Мен Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгар муктарын адилеттүү жана ишке ашырууга, адилеттүү ишке аштыбы? Адамдын жана жарандын укуктарын коргогон жокко, оппозицияны кордодуго, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, конституцияны бузуп, 16-жылы конституция кабыл алдыго, элибиздин биримдигин жана мамлекеттигин бүтүндүгүн сактоого, таластык туугандар жөнүндө эмне деди эле? Конституцияда 7 нерсеге ант берсе, 6 бузулган. А Кыргыз элинде антты бузгандар эмне дейт? Кодекстин каргышы 10 жылдык болсо, анттын каргышы 100 жылдык. Биринчи ант бузулду. Экинчи нарк бузулду. 3 сааттык отурумдун жыйынтыгында суроо жооп бөлүгү спикердин демилгеси менен кыскартылып, эл өкүлдөрү добуш берүүнү ачык өткөрүү керекпи деген суроонун үстүндө да баш катырышты. Ошентип 6-чы чакырылыштын депутаттары жайкы каникулга тараардын алдында Орто Азияда биринчи жолу экс-президентти кол тийбестик макамынан ажыратты. Токтомго депутаттардын 103-ü макул, 6-сы каршы добуш берди. Муну менен парламент мурдагы ажоону кылмыш жоона тартууга жол ачып берди. Чынара Нурсеитова, Эрмек Райымбеков, Жума Баян. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик статусу алынгандан кийин коомчулуктун көңүлү кой ташка бурулду. Ал жердеги Атамбаевдин хан сарайына чогулгандарга парламенттин кадамы жага берген жок. Ага карабастан Атамбаевдин тарапташтары аягына чейин бекем туруп, куралсыз эле коргоо аларын бир ооздон белгилешүүдө. Алар Атамбаевдин үйүнүн жанына боз үй тигип, элдик штабта түзүшкөн. Мурдагы мамлекет башчысына колдоо көрсөтүп, азыр ал жерде айылдаштары ат жандар топтолуп аймакты кайтарууга алышууда. Албетте жогорку кеңештин чечими Алмазбек Атамбаевди да кубандырган жок. Ал дароо эле Сооронбай Жээнбековдун бийлигин тааныбасын айтып, корутундуну саясий буйрук деп атады. Ага коюлган күнөөнүн баарын калп, ал бийликтин көрсөтмөсү менен ишке ашып жатат деп коргонууда. Ал Батукаевдин бошотулушу боюнча Орусиянын президенти өз пикирин билдирет деп сырттан колдоо күткөндөй ишарат да кылган эле. Бирок расмий Кремль жообун көп күттүргөн жок. Атамбаевдин экс-президент статусун алуу Кыргызстандын ички маселеси деген бойдон тим болду. Мындай саясий олку-солку кырдаалдан азыр кооптонгондор арбын. Кесиптешим Дүйшөн Шаршенбеков өлкөдөгү жана кой таштагы абалга токтолот. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев депутаттарды чимкирик деп атаган. Эл өкүлдөрү жөн карабастан Атамбаевдин 6 жылдагы ишмердүүлүгүн текшерип, мыйзам бузуу аныкталса, кол тийбестигин алууга киришкен. Бул нерсе парламент менен мурунку мамлекет башчынын ортосунда тирешти курчутту. Депутаттык комиссия 6 пункттан турган мыйзам бузууну таап чыкса, Атамбаев болсо Кой Таш айылындагы үйүндө штаб түзүп, элди чогултуп коргонууга өттү. Коопсуздугунан корккон мурунку президент үйүнүн алдына бетон тосмолорду коюп, таш түшүрүп, үстүн чөп менен жаап койгон. Мурунку ажо тарапташтар менен алгачкы жолугушуусунда эл өкүлдөрүнүн коюп жаткан кинелери негизсиз экенин билдирген. Сотко барбай турганын, керек болсо курал жарагы бар экенин, аны менен өзүн коргой аларын жашырган эмес. Ана мен өзүмдү өзүм коргоп көнгөнмүн да. Ана мен дайыма айтып атам. Бир ай мурун келген бирлери мага эч ким кереги жок. Менин өзүм керек болсо курал жарагым бар. Мурунку мамлекет башчысынын айткандары боюнча штабтын өкүлдөрү сыйлыкка берилген курал тууралуу сөз болгонун белгилеген. Бул боюнча да жогорку кеңештин депутаты Атамбаевдин колдоочуларынын бири Анвар Артыков өз оюн билдирип, коомчулукту сөзгө маани бербөөгө чакырган.
Алмазбек Шаршеновичтин курал менен коргоном дегени, эч кимиңерге залакка жетпесин, мен жалгыз боломун дегени. Элди тарата албай, айла кеткенде айткан жери. Бул сөзүнө көп деле маани бербеш керек. Биз баарын мыйзам чегинде жасап жатабыз. Албетте мурунку ажоонун билдирүүсү коомчулукта интернет айдыңында кызуу талкууну жаратты. Эксперттердин баамында учурдагы бийликтин негизги оппозициясына айланган адамдын курал колдоном деп айтканы элге коркунуч туудурушу толук ыктымал. Это бравада, так не пойдет. Мы служили в Афганистане, мы знаем, когда называть нас... Экс-президенттин мындай кебин жоопкерчиликсиз аракет жана уят деп эсептейм. Биз куралдан ок чыгарууну жакшы билебиз. Ооганстанды баштан өткөргөнбүз. Атамбаев Кой Ташта жалгыз жашабайт. Ал жакта айылдын элдери бар. Алардын коопсуздугуна ким жооп берет? Это неприемлемо. Кырдаалга байланыштуу жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев Атамбаевдин кол тийбестигин алуу жана Кой Таш айылындагы үйүндө түзүлгөн элдик штаб боюнча оюн билдирди. Анда ал чын эле күнөөсүз болсо партиянын төрагалыгынан кетмек эмес. Эгер ак болсо коркпостон кол тийбестигин алганына карабай күнөөсүз экенин далилдемек деп белгиледи. Эми болсо мыйзамсыз кадамдарга барып элди топтоп, эл артына жашынып алып түрдүү аракеттерди көрүп жатканына токтолду. Атамбаев эгерде чынында эле күнөөсүз болсо, бул жана партиянын төрагалыгынан кеткен эмес да. Мен коркпойм. Мен кол тийбестигимден ажырата бергиле. Мен актыгымды далилдеп берем демек. Ал дагы коркуп эле партиянын төрагалыгын өткөрүп берип, кол тийбестик макамга ээ болуп турайын деген аракет болду. Эми болсо өзү бир топ адамдарды мына мыйзамга баш ийбейт, мыйзамсыз куралданат, мыйзамдар сыйлабайт, бийликти сыйлабайт деп айтып келчү эле буга чейин. Баарын соттон далилдесин, сот чечсин дечү эле. Бүгүн эми мыйзамсыз кадамдарга барып, элдерди топтоп, элди артына жашынып, ушундай бир аракет кылып атат. Бирок мен ойлойм, Кудай буйруса, ак, кара деп баары далилденет. Буга уда Бишкектин 1-май райондук соту 19-июндагы токтомунун негизинде коммерциялык банктардан айрым адамдардын 2009-жылдан берки депозиттик эсептери жана банк кутуучулары боюнча документтерди алууга макулдук берген. Маалыматка караганда тизмеге экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын үй бүлөсү, туугандары жана башка жарандар кирген. Муну менен сот тергөө тобунун өтүнүчүн канааттандырган. Экс-президент дайыма мактанат. Мен бай кишимин, мен керек болсо мындай акчаларым бар эле, анан чын айтканда элге бул жакпайт. Эгер чын эле бизнес болгон, ал бизнести көрсөтүш керек. Мына мондай болгон, мындай жолдор менен мыйзам негизинде да. Мурунку президенттин Кой Таштагы үйүнө чогулгандарга парламент Атамбаевдин кол тийбестигин алып коеру мурда эле маалым болчу. Бирок тарапташтар жакшылыктан үмүт үзбөй депутаттардын чечимин акырына чейин күтүштү. Күтүлгөндөй чечим чыккандан кийин тарапташтар ачык микрофон аркылуу эл өкүлдөрүнүн чечимин сынга алышты. Эмнесин айталык? Жаман беле берелик, жакшылыгы эмне үчүн чыгарбайбыз? Кой Ташка Атамбаев эйлик кылган КСДПнын саясий кеңешинин мүчөлөрү, аксакалдар, аялдар жана жаштар чогулган. Маалымат борбордун ичинде олтургандарды депутаттардын бүтүмү мээ кайнаткан ысыкта мүдөлөрүн айтуу үчүн эшикке чыгарууга мажбур кылды. Ал эми маалымат борбордунун арты болсо абдан кызык. Ашпозчулар топтолгондорду кечки тамагы, аш басууга даярдык көрүп жатышыптыр. Мындай учурларды тасмага түшүрүү оңойго турган жок. Себеби очок күзөтчүлөрдүн тыкыр көзөмөлүндө. Атамбаевдагы өзүн коргогону келген тарапташтарына дагы бир жолу меймандостугун көрсөткүсү келди өңдөнөт. 3 маал ысык тамагын берип, түнөймдегендер үчүн сыртта 2 кабаттуу керебеттер да коюлган. Күзөтчүлөр ачык асман алдында түнкүсүн ушул керебеттерге жатып, Атамбаевди кайтарса, мурунку президент болсо тарапташтарына ишенип, ары жактагы хан сарайды эс алат. Чогулгандар деле туу туткан адам үчүн баарына кайыл. Болгон эле алардын жанында жүрсө ошол жетиштүү. Керек болсо Атамбаевди куралсыз эле коргоого алыбыз жетет деп бийликке сес көрсөтүшөт. Эгерде булар курал жарак менен аскерлерин жиберип, же болбосо боевой техникаларын жиберип, оор техникаларын жиберип камайм деген күндө дагы биз карапайым адамдар эч куралы жок, жалаң колубуз менен алдын тосуп Атамбаев, Алмазбек Шаршеновичти булардын мыйзам сотуна бербейбиз. Алга мырзадан ушул интервьюну алып жаткан учурда кызыктуу учурга туш болдук. Жергиликтүү телеканалда иштеген кесиптешибиз уюлдук телефон аркылуу түз эфирге чыгып жаткан учурда очок тараптан келген белгисиз адам анын колун кайрып үйдүн короосунан чыгарууга аракет кылды. Бирок аны партиянын саясий мүчөлөрү токтотуп калды. Бул учурда операторубуз гана кармап калган. Региондордон жакшы эле келет. Журналист себебин сураганга жетишпей калган. Окуя учурунда эл топтоло калганда күч колдонгон жаран из жашырганга жетишкен.
негедир бул жерден кайсы бир байке мени тосуп алып жолумду менден сурады, эмне кылып атасың? Мен айттым, ушундай түз эфирден чагылдырып жүрөм десем. Колдуктун кайры эле сыртка чыгарууга аракет кылдым, бирок сүйлөшкөнгө аракет кылдым, жолтоо болуп атасыз деп. Бирок негедир ага дагы баш ийген жок. Анан сырттан чыгып бияктан КСДПнын өкүлү Касым байкелер киргизди да кайрачы. Бирок эми бала качып кетти, каяка киргенин да билбейм да. Бирок ушул жерде эле жүргөн киши да мен билем. Окуя боюнча саясий кеңеш журналисттен кечирим сурап, бул чагымчылдардын аракети деп баалады. Көп өтпөй журналистке күч колдонгон адам да кармалды. Телефондон тартып аткандыктан мүмкүн ойлоду болуш керек да. Şu провокаторлар кирип кеттиби деп. Атамбаев кол тийбестиктен ажыратылгандын эртеси күндүн таңында аны кайтарып жүргөн күзөтчүлөр алынганы боюнча маалымат тарады. Бул боюнча Улуттук коопсуздук комитети билдирүү таратып, маалымат чындыкка дал келбейт деп четке какты. Эгерде мурунку ажоонун өмүрүнө чындап эле коркунуч жаралып жаткан болсо, анда күзөтчүлөрдүн санын көбөйтүп берүүгө атайын кызмат даяр экендигин билдирген. Дүйшөн Шаршенбеков, Калыбек Абдумомутов, Жума Баян. Темага улай эле биз маек куруу үчүн студияга саясат таануучу, тарых илимдеринин кандидаты Табылды Акеров мырзаны чакырганбыз. Студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Биздин биринчи сурообуз, Табылды мырза, айтсаңыз, Жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик макамынан ажыратты. Азыр парламенттин бул кадамын коомчулук ар кандай талдап жатат. Ал эми сиз буга кандай баа бересиз? Мындан ары окуя кайсыл өңүттө өнүгөт? Негизи парламент менче туура чечим кабыл алды. Парламенттин кол тийбестикти алуу чечимин тарыхый чечим деп айтсак болот. Себептенде мынакей буга чейин экс-президенттер Акаев, Бакиевдер революциядан качып кетишкен. Андан кийин сыртынан мындай соттолуп ушундай бир эме болгон. Бул жерде болсо кол тийбестик алынып атат. Бирок көпчүлүгү мындай ушуну Кыргызстанда биринчи жолу болуп аткандан кийин жакшы түшүнө алышпай атат. Бул кол тийбестик деген эмне? Бул ал деген жанагы президентти, мисалы үчүн Атамбаевди шектүү деп, мисалы үчүн ушу 5 иш боюнча мындай айыптап атышат да. Анан ал кишини эгер экс-президент макамы болсо прокуратурага чакырса, ал келбеши мүмкүн, сурак бербеши мүмкүн, аны деген кол тийбестик баягы укугу бар. Ошондуктан баягы аны кол тийбестигин алып туруп, анан суракка чакырып, сурап териштирүү иштерин жүргүзүп, тергөө жүрүп, анын канчалык баягы күнөөсү бар, ошол иштерге аралашканбы, аралашкан эмеспи, ошолорду тактап туруп, анан кийин баягы күнөөсүн аныктап, эгер аныкталса, анан баягы жазага тартуу маселелери каралат да. Мына ошондой иш болду. Эми кийинки кадамдар албетте баягы ушу прокуратуранын иши, себептенде Жогорку кеңеш 103 добуш менен муну колдоп берди. Бул тарыхый мааниси чоң. Бул иш баардык саясатчыларга Кыргызстандагы чоң сабак болот. Өзгөчө жанагындай келечекте президент болом деген саясатчыларга да чоң сабак болот. Ошондуктан мен буну өтө туура чечим болду деп ойлойм. Атамбаевди иммунитетинен ажыратылгандан кийин ал ар кандай билдирүүлөрдү таркатып жатат. Анын ичинде курал колдоном, тарапташтарым митингге чыкса алар менен чогуу чыгам деп ар кандай ушундай билдирүүлөр айтылып атат да. Атамбаевдин мындай сөздөрүнө олуттуу кароо кажетпи? Андан кийин азыркы абал бара-бара массалык бир башаламандыктарга же 3-чү революцияга жетелеп барбайбы? Эми бүгүнкү күндө ошо революциялык маанай өлкөдө жок, революция кылуучу деле күчтөр жок. Бирок баягы Атамбаевдин ошо кол тийбестикин алып салгандан кийин бир топ мындай билдирүүлөрдү жасай берди. Ошо курал ылым бар, мен атышам, мага келип кармай турган болсо деп. Бирок албетте бул баягы эми кол тийбестиги алынгандай мындай эмоция менен өзү дагы өтө эмоционалдуу адам. Ошондуктан ушундай бир топ билдирүүлөр болуп кетти. Бирок ошол эле учурда Атамбаев жанагы адвокаттарым бар,
Мен аларга мындай тергөөгө кагаз түрүндө бардык суроолоруна жооп берем, жазып берем баарын деп айтып атат. Ошондуктан мындай азыр мындай өтө деле чочурккондун кереги жок. Себеп дегенде албетте анын жанагы үйүндө мал союлуп, таштар төгүлүп, кандайдыр бир мындай коргонууга болуп аткандай бир аракеттер жүрүп атат. Бир топ ошо жаш балдар барып биз коргойбуз, биз турабыз аягына чейин деп жатат. Эми бул жанагы ар бир саясатчынын эле ушундай өзүнө мындай күйгөн шайлоочулары же болбосо жанагы бир граждандардын топтору болот. Мына ошолор барып баягы өтө ушул процесстерди аябай мындай өздөрүнө мындай жакын кабыл алып ошондой аракет болуп атат. Эми бирок алар деле мынчалык өтө чоң баягы мамлекетке залал келтире тургандай бир аракеттерге барбайт болуш керек. Бир мындай кооптонуу нерсе мына Атамбаевдин билдирүүлөрүндө айтып атпайбы, биздин спецназ же болбосо оштук спецназ болсо баары бир мен аларды аябай атам, атышам деп ушинтип баягы мындай келе тургандай баягы балдарды баягы спецназ же болбосо оштук деп мындай регионалдык негизде, трайбалисттик негизде мени мындай ошол жактан келип кармаган жатышат, биздикилер болсо кармабайт эле дегендей кылып мындай бөлүп жарып аракеттери болуп атат. Бирок баары бир менче анчалыкка барбайт болуш керек. Себеп дегенде баары бир кандай гана болбосун Атамбаев Кыргызстанды 6 жыл башкарды, мамлекеттик негизде ой жүгүртүш керек, мындай эс үчүн баягы жоготпой мындай иштер бүт эле президенттерде болгон, мисалы үчүн Митаран деле, башкалар деле баардыгы тең эле баягы сурак берген, өзүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин шектүү болуп баягы каралып калып. Анан ошондуктан эми мыйзамдын негизинде өзү айткандай жана адвокаттардын жардамы менен тергөөгө дагы жардам берип, тескерисинче ошол өзүндө болгон документтерди, маалыматтарды берип, мындай кайрадан тескерисинче баягы тазаланып, акталып, ал иштерде эч кандай анын тиешеси жок экендигин далилдеп алганы жакшы деп ойлойм да. Табылды мырза, атайын убактыңызды бөлүп биздин студияга келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык. Биз берүүбүздү улантабыз. Трайбализм бул кыргыздын душманы. Ал элди бөлүп жарып бири-бирине кас-кана кылбастан мамлекеттүүлүккө терс таасирин тийгизүүдө. 21-кылымда мындай суроонун улам көтөрүлүшү акылга сыйбаган көрүнүш. Мындай ойлорун учурда байма-бай коомдук ишмерлер айтып жатышат. Алар белгилешкендей Акаев жана Бакиевдин бийлик учурунда мурдагы өлкө башчыларынын жердештери майлуу сүттүү кызматтарды ээлеп турса, азыр андай абал байкалбайт. Акыркы күндөрү кээ бир массалык маалымат каражаттарында жана социалдык түйүндөрдө бүгүнкү бийлик бутагында отурган министрлер же ошол министрликтин деңгээлиндеги кызматта отурган адамдардын жер деген желиктешип, ким кайсы жерден деген бир трайбалисттик мүнөздөгү материалдар байма-бай чыга баштады. Бул абдан өкүнүчтүү. Биз буга такыр жол бербешибиз керек. Бул трайбализм бул кыргыз элинин душманы да. Эми мен айтат элем, ошол биринчи президент Аскар Акаевдин убагында сөзсүз түрдө дайыма Кемин районунан өзүнөн эле 4-5 министр жана министрликтен да жогорку деңгээлде кызматтарда кеминдиктер болушчу. Андан кийин Курманбек Салиевич президент болуп турганда дагы Сузак районунан дайыма 1-2 министрлик деңгээлинде 1-2 адам болчу. Ал эми Атамбаевдин убагында болсо, ошол эле Атамбаевдин жердештери чүйдүн жогорку зонасынан дайыма 4-5 министр жана министрликтен да жогорку деңгээлдеги бир топ адамдар ашыгы менен Атамбаевдин жердештери кызматтарда турган. Бул чындык. Ал эми тилекке каршы Жээнбековдун убагында болсо, тескерисинче бүгүн өкмөттүн курамында бир да министр же министрдин деңгээлинде каракулжалык
адам жок экен да. Мен муну менен эмне айткым келет? Керек болсо ошол Акаев, Бакиев, Атамбаевдин убагында дагы каракулжалыктар дайыма өкмөттүн курамында министр жана министрден жогорку деңгээлде да жүрүшкөн. Маселени айта турган болсок, Осмон Акын Ибраимов, Курманбек Осмонов, ошол эле Жээнбековдор, Жусуп Жээнбеков, Асылбек Жээнбеков, ошол эле Сооронбай Жээнбеков, Курмантай Абдиев, Дүйшөн Чотонов, Надырбек Турганбаев, Каныбек Осмоналиев өңдүү каракулжалык бир топ азаматтар эл үчүн, жер үчүн иштеген мыкты инсандар кызматта жүрүшкөн. А эмне бүгүн каракулжадан андай мыкты тажрыйбалуу инсандар жокпу? Бар. Тилекке каршы бүгүн Жээнбеков президент болгон үчүн ошол аттуу баштуу иштейм деген адамдар жабыркап атат да, мындайча айтканда. Ошон үчүн мен айтат элем, жердешчиликти козгогондо ушул жагына мындай ой жүгүртүш керек. Учурда трайбализмге байланыштуу жаман адатты коомдон кадам сайын кезиктирүүгө болот. Мындай көрүнүш бийликтин бардык катмарларында бар. Аткаминер пол жуугучунан коопсуздук сакчыларына чейин жерлигине карап тандайт. Жаңы жетекчи кызматка келери менен анын алгачкы жумушу биринчи кезекте мекемедеги түзүмдүк өзгөртүүлөр, жердеш эместерди айланасынан тазалап, тегерегине өзүнүн тууган туушкандарын, тааныштарын топтоодон баштайт. Бул өз кезегинде кадр саясатын адилеттүү жүргүзүүдө терс таасирин тийгизери анык. Элибизде туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген макалда бекеринен чыкпаса керек. Эгерде жердештери жетишээрлик дасыккан, өз кесибинин мыкты адистери болсо, бул албетте жакшы деңизчи. Бирок бардык учурда эле мындай боло бербеси айдан ачык. Жерлерге, аймактарга бөлүнүп, жөндөмүнө, билим деңгээлине, иш тажрыйбасына карабай, жердеш болсо эле ага колдоо көрсөтүү керек деген түшүнүк бизде эзел эле калыптанып калганы чын. Жада калса аймактык саясат, аймактык кызыкчылыктар, регионалдык элита деген расмий терминдер легалдашып калды. Бийлик бөлүштүрүүдө регионалдык баланс деген түшүнүк да бар. Муну өлкөбүздү экономикалык, саясий, социалдык жактан артка тарткан көрүнүш катары эсептесек болот. Бүгүнкү күндө түндүк түштүк трайбализм маселеси саясий күрөштө саясатчылардын негизги куралы. Аймакка бөлүнүүчүлүк, жердешчилик темасы саясий кырдаал курчуган мезгилде шайлоо учурунда күн тартибиндеги башкы суроого айланат. Арийне мындай жагдай ар бир жарандан кылдаттыкты, жоопкерчиликти талап кыла турган маселе. Себеби саясий туруксуздук же башка бир оор кырдаалда чагымчылдыкка алдырбоо зарыл. Кандай гана чакырык болбосун, жети өлчөп бир кесиш керек. Анткени регионализм илдетинен түндүк түштүк, облус же бир айыл утпайт. Серепчилер өлкөдө тургундарды жерине карай бөлүп жаруу коркунучуна кылдат көңүл бурууга үндөшүүдө. Мындан тышкары өлкөдөгү акыркы кырдаал боюнча мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, айыл аксакалдары элди ынтымакка чакырууда. Кененирээк кийинки материалда. Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндеги маселеден кийин көптөгөн чакырыктардын арасында жердешчилик мүнөздөгү сөздөр дагы айтылып, мындай көрүнүштөр өлкөдө кайрадан түндүк түштүк маселесин козгоп жатат. 27 июнда мурдагы өлкө башчысын кол тийбестигинен ажыратуу маселеси парламентте каралып жатканда вице-спикер Аида Касымалиева Атамбаевдин азыркы бийлик менен тирешин сындап, аны элди түндүк түштүккө бөлүп жатат деп айыптады. Ушул жерде түндүк түштүк маселеси абдан ачыкталып атат да. Алмаз Шаршеновичтин ушул маселени козгоп көтөрүп атканы өтө уят жана тарых буну кечирбейт. Мен түштүктүн кызы, түндүктүн келини катары айтып коеюн, негизи эле кыргыз жараны катары, эгерде Алмаз Шаршенович сизге өлкөнүн келечеги кереги жок болсо, өлкөнүн тынчтыгы кереги жок болсо, мисалы үчүн менин кызыма, менин балама, биздин балдарга керек. Бул жыйында Койташтагы чакырыктарга кандай баа берилет деген суроо да көтөрүлбөй койгон жок. Чындыгында аймакка бөлүнүүчүлүк ушундай саясий кырдаалдарда шайлоолордо курч маселеге айланаары белгилүү. Коомдук ишмерлердин айтымында бул оору Акаевдин заманынан бери айыккыс илдетке айланды. Ал ар бир бийликтин тушунда кайталанат. Бүгүнкү күндө жердешчилик, түндүк түштүк маселесин атайын козгоп жаткандар өлкөнүн эмес, өз башын жана жеке саясий кызыкчылыгын ойлогондор. Элдин мындай бүтүндүүлүгүн, өлкөнүн туруктуулугун бузгандарды биз душман деп гана айтышыбыз керек. Себеби бул өзү жана ото чөптөрүндөй да паразит. Бир жайылып кетсе болду, тарап кетет. Ал жугуш тоорудой да. Муну биз мына ынтымакты баа бербей атабыз. Ушу көздүн карайын сакташ керек. Кээ бир өлкөлөр бузулуп алып 10, 20, 30 жылдан бери ошол эле Афганистан, Тажикстан эмне болду? Кийинки башка өлкөлөрдү айтпай эле коелу. Кырылып атпайбы?
Ошондуктан мынабы кээ бир бузук адамдар ушул куралга таралат да, се билет. Ушундан бир жыйынтык чыгарын. Регионализм уруу-урууга бөлүнүү эзелтен эле тарыхый, географиялык, маданий факторлордон жаралып келген. Бирок тарыхчылардын белгилөөсүндө уруулук түзүлүш кыргыздын уут катары сакталып калуусунун бирден бир себеби. Анын саясий түзүмдө да орду чоң, кандын, гендин тазалыгын камсыздаган. Анткени менен кыргыздар түпкүлүгүнөн эч качан жаат-жаатка бөлүнгөн эмес. Тескерисинче башка кыйын күндөр түшкөндө бири-бирин калкалаган. Тарыхта мен ушул маселени көп изилдедим. Азыр дагы эле изилдеп атам. Мына архивтерден деле же башка санжыралардан деле ушуну көп мындай карап атам. Мурда негизинен кыргыздар мындай түндүк түштүктө эч качан бөлүнгөн эмес. Эгерде Кыргызстандын түндүгүнө бир ушундай бир апаат окуялар болсо, дайыма алар түштүккө барып баш калкалап, ошол жактан жашап, андан кийин душмандарды биргелешип кууп чыккан учурлар көп болгон. Ал эми түштүктө бир ушундай бир апаат иштер болсо, ал жактан дайыма ошо бул жакка келип, бул жактан ушундай биргелешип аракет жасаган учурлар көп болгон. Элдин ынтымагына бүлүк салып, мамлекеттүүлүккө коркунуч жараткан оор жарат менен күрөшүүгө учур келди. Мындай пикирдеги адистер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, трайбалистке эл жек көрүү менен карай турган коомду жаратуу зарылчылыгы пайда болгонун айтышууда. Анткени азыр аймакка бөлүнүүчүлүк саясий турмушта бийликтин деңгээлинде гана эмес, ар бир үй бүлөдө бар. Таанышканда этикага жатпаган каяктыксың деген суроо берүү кадимки көрүнүш. Ынтымак болсо иште болбойт, турмушта болбойт, келечекте болбойт, жаштар өспөйт дегенде. Ошондуктан мына бул бөлүнүп жарылууга жанакы аймакка бөлүнүп, район облустарга колотко бөлүнгөндү токтотушубуз керек. Саясий күрөштө курал тандалбайт. Эгер ал эффективдүү болсо, аны саясатчылар өз пайдасына колдонууга көнгөн. Регионализмди пайдаланып, ошону менен саясий упай топтоону көздөгөндөр бүгүн да карбын. Тагыраагы трайбализм деген аң сезимден кутула албай келебиз. Буга каршы үгүт насаат, мектеп партасынан мекенчилдикти тарбиялаган аракеттер жыйынтык бербейт. Ошондуктан саясаттануучу Алмазбек Акматалиев жазык кодексине кыргыз элинин биримдигине шек келтирүү деген беренени киргизип, түндүк түштүк деген маселени көтөргөндөрдү жоопкерчиликке тартып, укуктук баа берүү керек деп эсептейт. Бизде мисалы азыр мына жаза кодексинде 313 берене бар, мен жаңылбасам. А жерде расалык, улуттар аралык маселени козутуу деген темада. Бирок менин билишимче ушу 25-30 жылдан бери бир дагы адам Кыргызстанда ошол берене менен соттолгон жок. Ал статья бар, берене бар, санкциясы жазылган, бирок бир да киши соттолду элек. Менин оюмча соттош керек. Жаза болуш керек. Биз 30 жылдан бери регионализмдин ар кандай формасын көрдүк. Боз үй тигип алып жаткандарды көрдүк, жолду бууп жаткандардын баарын көрдүк. Биздин балага тийсеңер өлөбүз дегендерди көрдүк. Бирок бирөө дагы жаза алган жок да. Канткен күндө да түндүк түштүк маселесинде эч ким утпаарын адистер эскертишет. Бөлүнүп жарылуучулуктан катардагы карапайым калк гана жабыр тартат. Белгилей кетсек, географиялык ажырым бир гана Кыргызстандын көйгөйү эмес. Мындай жаман адат коңшу Казакстанда, Орусияда жана Европа өлкөлөрүндө да бар. Бирок бул илдет бара-бара шарттуу маселеге айлана баштайт дейт саясаттануучулар. Анткени элдин карым-катышы жана жуурулушу трайбализмди четке сүрүп чыгат. Ал ортодо Атамбаевдин акыркы аракеттери, учурдагы өлкөдөгү кырдаал боюнча легендарлуу парламенттин депутаттары, коомдук ишмерлер аркылуу уюмдардын мүчөлөрү, жарандык активисттер өз ойлорун билдирүүгө үлгүрдү. Алардын айтымдарында мурунку президент Алмазбек Атамбаев үйүнө жатып алып айылдаштарын, Чүй облусунун тургундарын бетке кармап, ар кандай билдирүүлөрү менен абалды курчутууда. Ушул жерден эзелтен берки келе жаткан кыргыздын көрөгөчтүгүн көрсөтүп, Чүйдүн аксакалдары жаштарга акыл насаатын айтып, кеп кеңешин бериши керек дейт алар. Биздин чүйлүктөр, патриот жигиттер ошол жерде отуруп, мына биз Атамбаевди коргоп алабыз, анан атышабыз, анан ташыртканга чейин барабыз деген, бул деген акылсыздык да. Ошон үчүн Атамбаев бүгүн бар, эртең жок болушу мүмкүн. Чүй эли өмүр бою жашайт. Бул чүй элине мен кайрылгым кетем, ошо аксакалдарына, патриот жигиттерине. Бул вопросторду сиздер гана чүй эли өзү ушул вопросту токтотууга туура келет. Эсли бүгүнкү күндө ушундай кырдаал үрчө берсе, бул жаман нерсеге айланып кетиши мүмкүн.
Мурунку менен азыркы президенттердин ортосундагы тирешке чекит коюу үчүн жанырөгөн болуп, алардын натыйжасында улутка, аймактык бөлүнүүгө аракет кылган күчтөр пайда болду. Жагдайды өз пайдасына колдонуп, саясий кырдаалдан пайдаланууну үмүт кылышууда. Коомдук ишмер Кубанычбек Кадыров мындай аракеттер арты таза эмес саясатчылардык экенин белгилейт. Пикиринде алар жоопкерчиликтен качыш үчүн ушундай жолдорго барышууда. Мына бүгүнкү күндө туруп алып туруп, уялбай түндүк түштүккө деп бөлүп атат. Атамбаев баштап атат муну. Бул өтө коркунучтуу нерсе, урматтуу агайын туугандар. Урматтуу кыргыз элим, мен ушундай түшүнөм. Кыргыз эли куш болсо, сол канаты түндүк болсо, оң канаты түштүк болот. Бир канаты жок куш уча албайт. Биз мына жакындан мамлекет жакшы жолго түшүп кетип баратканда ушундай бир туура эмес иштер болуп атат. Муну айтпасак, ачык айтпасак, качан айтабыз? Жыйындын соңунда 7 дубандын аттуу баштуу аксакалдары чогулуп, Атамбаевдин өзү менен жолугушмай болду. Ошол эле учурда ар бир аймактын кайдыгер эмес жарандары ынтымакты бекемдөө боюнча жаштар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө киришти. Чынара Нурсейитова, Калыс Акибаев, Жума Баян. Сиздер өтүп бара жаткан аптанын урунттуу окуялары менен кенен тааныштыңыздар. Аны мен жана кесиптештерим даярдадык. Ушул жана башка маанилүү маалыматтар тууралуу биздин New TV Check It KG YouTube каналыбыздан жана сайтыбыздан кеңири билсеңиздер болот. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.